Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бишкекте 51 миллион долларга 20 миң киши баткан мечит курулууда. Бишкекке жакын Орто Сай айылында 20 миң киши баткан Заманбапы имам борбору мечитинин курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, президент Садыр Жапаров анын курулушуна капсула салды. 2 кабаттуу мечитте намаз окууга жана дин таанууга бардык шарттар түзүлөт. Намаз комплексине административдик имарат жана руханий билим берүү мекемеси, медресе кирет. Садыр Жапаров Кыргызстан калкынын басымдуу бөлүгү ислам динин тутаарын белгилеп, кыргыз эли жаратканга ишенип, ага болгон ишенимин көкүрөгүнө бекем сактай турганын кошумчалады. Жума күндөрү жума намазын окууда мечиттерге адам батпай, ыңгайсыздык жаралып жатканына да күбө болуп келебиз. Пайдубалын түптөп жаткан мечитибиз ошондой ыңгайсыздарды жоюп, жалпы мусулмандардын мечиттин айланасында жашаган элдин муктаждыктарын канааттандырат деп ишенип турам, деген президент. Ошондой эле өлкө башчы бул мечит элдин диний сабаттуулугун жогорулатууга кызмат кылат деген ишенимин да билдирди. Маалыматта белгилегендей, мечиттин курулушу чет элдик инвесторлор тарабынан жүргүзүлүүдө. Долбоор 51 миллион долларга бааланган. Бекешев депутаттар педофилдерди өлүм жазасына тартуу үчүн референдум өткөрүүнү сунуштап жатат. 51 депутат президентке педофилдерди өлүм жазасына тартуу ыкмасын киргизүү үчүн референдум өткөрүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев жазып чыкты. Анын айтымында, жакында тиешелүү токтом долбоору даярдалып, жогорку кеңештин кароосуна кирет. Өзбекстанда 5 ай бою барымтада кармалган кыргызстандык алып келинди. Уурдалып 5 ай бою Өзбекстанда барымтада кармалып жаткан Кыргызстандын жараны мекенине алып келинди. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, ООТ аттуу кыргызстандыкты Наманган облусунун УЗ жана БКИ аттуу тургундары уурдап кетишкен. Алар УКМК менен Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын биргелешкен ыкчам издөө иштерин жүрүшүндө ушул эле аймактан кармалган. 28 февралда жабырлануучунун карындашы жардам сурап УКМКга кайрылган. Такталгандай, жогоруда кармалган коңшу өлкөнүн жарандары 2022 жылдын 23 октябрында алдоо жолу менен Жалал Абад облусунун Алабука районунун аймагында жайгашкан Баймак өткөрмө пункту аркылуу Кыргызстандыкты Өзбекстанга алып өтүп кетишкен. Андан соң алар барымтада 5 ай кармап, жакын туугандарынан 50 миң доллар талап кылышкан. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында 7 мартта уурдалган ООТ Кыргызстанга алып келинди деп айтылат маалыматта. Өзбекстан мамлекеттик коопсуздук кызматы тарабынан кармалгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп жатканы белгиленди. Өзбекстанга алдоо жолу менен даже паспортумду ушул жерден алып кетип атканда дагы паспортума да акча беришип, алып түшүп, алдоо жолу менен алып түшүп кеткенин өзүм сезбей калдым, өзүм билбей калдым. Ооба иштешебиз, бирге иштешебиз деп туруп алып түшүп, айка баргандан кийин бир жумадан кийин үй кабагына алышты. Өзбекстандан мени алып чыгып келген, мага түздөн түз жардамыңыздар деген Камчыбек Кыдыршаевич сизге, УКМКнын балдарына чоң ыраазычылык билдирем. Чалып туруп ушул 50 миң доллар акча таап келсин. 50 миң доллар келет, биздин алдыбызга, анан чыгасың, ого чейин чалып салабыз, улуу кылабыз, бул кылабыз дегенден мен келинчегиме, туугандарыма, сиздерге кайрылып ушул туугандарым кайрылгандыгына байланыштуу сиздердин чоң жардамыңыздар тийди. Sen görü turganım gün varken mükemmel. Kuday barken boylanan kuday. Şükür aman izin çıkıp kalganlar şükür. Şu жерде иштеген балдардын да өмүрү узун болсун. Камчыбек Ташиевке да рахмат. Ушундай балдарды тарбиялап, ушундай балдар бизге жардам берип, бүкүм аман эсен алып чыгып бергенине рахмат. Мындан ары ишиңиздерге ийгилик, өмүрүңөр узун болсун балдар. Жакшылыкта гана мына канча деген ата эне ыйлап жүрөт. Мен үкөм мына 5 айдан бери эми өзүбүз көрдүк, мына жолуктук. Рахмат жигиттерге, чоң рахмат. Мен үкөм рахмат. Ишиңерге ийгилик балдар. Үй бүлөм менен ушул Ислам каржы кооперативини быйыл май айында телевизордон көрүп, офис Ошто бар экен, Ошко барып толук маалымат алдык. Шарттары өтө жакшы экен, өтө жеңил, ыңгайлуу экен.
үй программасына жазылдық, 15%-ын төлөп 6 айлық мөөнөткө турдук эле. Мана Алла Таала буйруп, бүгүн ушул үйлүү болуп отурабыз, үйдүн эгеси болуп отурабыз. Эми бул кооперативдин эң жеңил, эң жөнөкөй жолдору бар экен. Ушул жөнөкөй жеңил жолдору менен ар кандай иштерди кылса болот экен. Бир эле үй эмес, автоунаа алса болот экен, баягыдай бир бизнес. Эң негизинен өзүңө баягыдай каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайын, сен толук мусулман болбойсуң дейт. Ошого мен дагы өзүмө окшош бир туугандарыма, жаштарга, жалпысынан ушул квартирада жүргөн адамдарга ушул нерсени айтып кетмекчимин. Ушундай кооперативге жазылып, үй ала турган болсоңуздар, үйлүү боло турган болсоңуздар, баягы башка квартирага төлөгөн акчаңыздарды өзүңүздөрдүн квартираңыздарга төлөп, эң негизгисинен эч кандай пайызсыз, ашыкча төлөмсүз төлөп берсеңиздер болот экен. 25 жылга чейин бөлүп төлөсө дагы болот экен. Такси кызматына кол салган деп Токмок шаардык кеңешинин депутаты кармалды. Токмок шаардык кеңешинин КЧ аттуу депутаты жаңыдан ачылган такси кызматынын калаадан чыгып кетишин талап кылып коркуткан деген шек менен кармалды. Бул туурасында Чүй облустук милициясынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык Бишкектин Сырлов райондук милициясына жаран арыз менен кайрылган. Ал 26 февраль күнү болжол менен саат 16:00 өздөрүн Токмок шаардык администрациясынын өкүлү деп тааныштырган 6-7 жаран Токмокто жайгашкан Салтанат KG компаниясынын кеңсесине уруксатсыз кирип барышкан. Күч колдонуп кызматкерлердин бирин сыртка чыгарып зомбулук көрсөтөөрүн, кеңсесин өрттөп кетерин айтып коркутуп, шаардан чыгып кетүүгө мажбур кылышкан. Аталган факты Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында каттоого алынып териштирүү үчүн Токмок шаардык милициясына жөнөтүлгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө алар Яндекс.Го такси кызматынын Токмокто иштөөсүнө каршы чыгышкан деп айтылат маалыматта. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 9 март күнү 35 жаштагы депутат да аталган окуяга шектүү болуп кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тинтүү учурунда газ травматикалык тапанчанын октору табылганы белгиленди. Нарын ресторанынын ордуна курула турган объектиге Садыр Жапаров капсула салды. Садыр Жапаров 10 мартта Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор жана соода аянттарын камтыган көп тармактуу заманбап комплекстин курулушуна капсула салды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Эсиңиздерге салсак, ал жерде мурда белгилүү Нарын рестораны турган. Көп тармактуу комплекстин долбоору эл аралык стандартка жооп берген 296 номери бар заманбап 5 жылдыздуу мейманкананы камтыйт деп айтылат маалыматта. Ошондой эле 444 батирлүү турак жайлардын, соода аянттарынын жана 1200дөн ашык автоунаа үчүн жер астындагы унаа токтотуучу жайлардын салынышы ойлонуштурулган. Долбоордун баасы $321 миллион түзөт. Долбоордун катышуучулары болуп эл аралык компаниялар Two Fab Group филиалы, Hyper Partners, Aria Core Architecture жана Jurgolu туркиялык курулуш компаниясы эсептелет. Урматтуу шаардыктар, кадырлуу калайык калк. Биз азыр Кыргызстандын жүрөгү болгон Бишкек шаарынын так борбордук бөлүгүндө турабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде мурда жалпы кыргызстандыктарга белгилүү болгон Нарын рестораны бар эле. Мына ушул жерге жаңы көп кабаттуу, көп тармактуу комплекстин курулушунун пайдаланын түптөп, мезгил тусун салууга чогулуп отурабыз. Мен Бишкек шаарынын борбордук бөлүгү деп жөн жерден токтолгон жокмун. Себеби бүтүндөй бир эгемендүү мамлекеттин борборунун чок ортосуна курула турган курулуш борбор калабызга көрк берип, заманбап дизайны менен айырмаланып, шаардыктарга ыңгайлуу шарттары менен жайлуу бир имарат боло турганын баса белгилеп айта кетейин. Көп тармактуу комплекс дегенибизде анын ичинде мейманкана бөлүгү менен кошо жеке ишкерлер үчүн жайлуу кеңселер, соода жүргүзүүгө ыңгайлуу жайлар да болот. Ал эми азыр бардык эле жерде талап кылынып, стандарт болуп калгандай, имараттын алдыңкы кабаттары автоунааларга токтотмо жайлар болорун айтып кетүүбүз абзел. Шаардык бийлик өз чарбачылыгында мындай комплекстин көрүнүшүнө, жер шартынын ылайыгына талдоо жүргүзүп, сейсмикалык туруктуулугуна чейин кеңешип кесип, имараттын курулушун колдоо боюнча бир чечимге келди деп ишенебиз. Себеби аты айтып тургандай, көп тармактуу комплексте көптөгөн жарандарыбыз иштей турганы,
Анын мейманкана бөлүгүндө дагы бир топ адамдар күндүзү иш маалында мындай ири имаратка кирип чыккандарды арбын болорун эске алганыбызда биринчи иретте курулуштун сапатына чоң маани беришибиз керек. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө ушул сыяктуу бир катар курулуштар жүрүп, курулуш тармагында өнүгүп өсүү ыкчам темп менен баратат. Мен өткөндө дагы айттым эле, бул ирет дагы айта кетейин. Өлкөбүзгө инвестиция салып, курулуш курам деген ички сырткы инвесторлордун, ишкерлердин баарына кайрылат элем. Деги эле биздин мамлекеттик саясатыбыз инвесторлордун өлкө аймагында ийгиликтүү иш алып барышына жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Мына ошондуктан кайсы гана тармакта болбосун, бизде ишкердик кылууга ниеттенгендерге ар тараптан жеңилдиктер бар экенин эске сала кетейин. Мына ушундай 5 жылдыздуу дүйнөлүк брендтеги мейманканаларды салам деген инвесторлорго мамлекет тараптан көпчүлүк жеңилдетилген шарттарды түзүп беребиз. Себеби мына ушул сыяктуу 5 жылдыздуу мейманкананы салуу үчүн эле мына ушул мейманканага 321 миллион доллардын тегерегинде акча каражат сарпталат экен. Ошондуктан биз дагы мамлекет тараптан инвесторлорго колубуздан келген жеңилдиктерди берели деп жатабыз. Эң башкысы бизде туруктуулук орноду, жарандарыбыз өлкөдө туруктуулук болмоюнча алга жылуу болбостугун абдан жакшы түшүнүп калышты. Эми урматтуу шаардыктар, пайдубалы түптөлүп жаткан имарат көп тармактуу комплекс биринчиден сиздерге кызмат кылган жайлардан болсун, сыймыгыбыз болгон Ордо калабызды кулпурткан, чет жерден келген меймандар сүйүп каттаган имарат жайга айлансын. Борбор шаарыбыз Бишкек ар тараптан өнүгө берсин.